Биз берүүбүздү улантабыз, кадырман телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде аябагандай сонун, даамдуу темабыз бар деп айтсак болот. Ашканада мырзалар, жана биздин студиябыздын коногу бар. Айбек Муканбетов, ашпозчу деп да койсок болот. Пицца мейкер деп да аталат экен. Пицца мейкер деген биздин мынакей пиццалар боюнча чебер деп да койсок болот экен. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Айбек мырза, кутмандыгыңыз таң-кыманайларыңыз жакшыбы? Жакшы, алхамдулилла. Жакшы, кош келиптирсиз. Дагы бир жолу мынакей жөн келбестен бизге даяр болгон пиццалар дагы бар. Анан мечке чейинки процесс деп койсок болобу, кандай даярлат пиццанын жыкмасы кандай? Биз дагы телекөрүүчүлөрүбүзгө айтып берейин деп турат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан кылдаттык менен биздин сыналгыдан алыстабай карап туруңуздар. Биз азыр түз эфирде пицца даярдаганды чогуу үйрөнөт экенбиз. Ага чейин бир суроо жаңырсын. Пиццаны жасоо канчалык деңгээлде татаал башка тамактарга караганда? Анан пиццаны баягы пицца мейкер деп атпайбызбы? Ушул пицца жаатын тандап алганыңызга эмне себеп болуп калды? Пиццаны жасоо негизи үйрөнүүдө өтө кыйынчылык туудурат. Мунун эң негизгиси ушу тестаны жаюуда да. Эгер тестаны жайып үйрөнүп ала турган болсок, анда калганы оңой эле да. Оңой. Камырын жайып үйрөнүп алсак эле калганы оңой. Камырын эле жайып үйрөнүп алыш керек да. Ушу негизгиси камырда турат да. Анан камырды кичине чоюлчаак кылыш керек. Камырды чоюлчаак. Мен буга чейин үйдө бир пицца жасай коем деп, камырым жайышы да азап болгон. Бышкандан кийин мен окумуш катуу болуп аябай ушундай болуп калганда, демек камырды жумшагыраак кылып алыш керек экен. Камырды жумшагыраак, анан чоюлчаак болуш керек да. Биз азыр балким азыр баштай беребиз, пицца жасайбыз. Мега пицца деп аталган бул сиздердин бренд экен. Өзүңүздөрдүн ойлоп тапкан, өзүңүздөрдүн ыкмаңыздар менен даярдалган пиццалар. Азыр кандай пиццаны даярдайбыз? Азыр пиццаны ошо башынан баштасак, ошо тестаны жайып алабыз биринчичи. Тестаны жайып алып, андан кийин анан ошо кошчуларын кошобуз, ингредиенттердин баарын. Андан кийин колгапты колго кийебиз дагы баштайбыз, Демек, түз эфирде буга чейин коктейль жасап, коктейлин даамын таткан болсок, эми мынакей пицца жасаганда чогуу бирге үйрөнөт экенбиз. Азыр биз жасай турган пиццанын аталышы кандай болот ошондо? Деревенская болот. Жазылышын аты. Камыр буга чейин даярдалып келинген. Камыр жайуу аябагандай маанилүү деп атасыз, мынакей. Камыр жайганды үйрөнүп алсак, эмнелер кошулган, кошулмаларына токтолобуз. Смол перчаткасы жок эле дайрасы. Теста негизи муну перчатка менен даярдоо өтө кыйын да. Кол менен даярдаш керек ингредиенттерди. Мындай эле даярдасак болот. Жакшы экен. Бунун камырына эмнелер кошулат? Кошулмасы кандай болот, сиз болсо айтпадыңызбы? Тестасын камырын даярдаш кыйын депчи. Мунун тестасына ошо май кошулат. Сахар кошулат. Бул бир аз жайуу ыңгайсыздык жаратат болуш керек. Бул ун жок, азыр ушундай болуп атат. Ун жок, Уну менен аябай эме болот, удобный болот да. Бул өзүнчө бир идиш камырды тегиз жаюуга жардам берет болуш керек. Камырды ун менен тегиз жаюуга жардам берет. Сиз болсо азыр даярдай беребиз, биз маек куруп дагы, андан кийин бул жака атайын Мега пиццадан бизге коногубуз пицца алып келген. Бул пиццаны биз азыр ойнотобуз, азыр алдыда баарыңыздарды оюн күтүүдө. Демек, албетте бизге байланышка чыгып, же болбосо СМС билдирүү жазсаңыздар да болот. Балким СМС билдирүү кичине туура эмес болуп калса, биз болсо багыт беребиз. Андан кийин эфирге чыгып, ушул пиццаларды утуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми сурообуз болсо, кандай суроо жаңыртсак экен, Кел мындай кылабыз. Оңоюраак болсун да суроо. Жеңилирээк суроо эле. Мен суроолордун ичинен тандап атам, буюрса сиздерге кандай суроо берерди ойлонуштуруп туруп, сиздерге ыңгайлуураак бир суроо бергенге аракет жасайлы. Ага чейин биз азыр соусун кошуп алдык үстүнө. Азыр соусун кошуп алдык. Азыр соустан кийин курицаны кошобуз. Курица тооктун эти. Копченый болуш керек. Ышталган, Ышталган болуш керек. Жакшы. Ушундай тонкий кылып кезип алабыз.
Бул үстүндөгү соустун кадимки кетчуптан айырмасы бар да, буга эмнелер кошулбалары? Кетчуптан айырмасы бар. Бул томатный соус итальянский да өзүчө. Буга да көптөгөн нерселерди кошобуз өзүбүз. Бул мега пицца деген пиццаны өзүңүздөр ойлоп тапкансыздарбы же бар интернеттен же башка өлкөнүн маданиятына, ашканасынан карап өздөштүрүп кошумчаларды коштуңуздарбы? Негизгиси бул мега пиццаны өзүбүз ойлоп тапканбыз. Ошо бир дизайндар ойлоп тапкан мындагычы. Ошонун негизинде ачылган ушул. Пиццаны канча түрүн жасайсыздар? Пиццанын 13 түрү бар. 13 түрү, баракелде. 13 түрү бар. Дагы сливочный соустар менен бар. Көптөгөн түрлөр бар. Жакшы. Ал эми рецепттерин кайсы жактан алабыз? Рецепттерин ошо бизде интернет баракчасында бар. Рецепттер менен бар бардыгы. Эмне кошулат, кайсы ингредиент кетет, ошол жактан алсаңыздар болот да. Мынакей. Үстүнө азыр помидор кошулат. Бул мешке киргенден кийин канча убакытта бышып калат бул пицца? Печкага киргенден кийин 1 минутта бышат. 1 минутта? 1 минуттан ичинде. 1 минуттан ичинде бышып калат. Насага камырдын үстүнө биз болсо соусту коштук, соустан кийин тооктун ушталган этин, андан кийин помидор коштук, андан кийин эми перец болгарский кошобуз. Болгар калемпирин туруп атабыз. Оңой даярдалуучу рецепт окшойт, пицца, пицца оңой даярдалуучу рецепттер. Бирок эң жакшы писсалар ушулар. Эң даамдуусу да. Биз болсо пиццабызды даярдай берели. Азыр болсо жарнама убакыты келип калыптыр. Биз кыска жарнамадан кийин кырматтуу көрүүчүлөр, мынакей коногубуз даярдап аткан пиццаны мешке чейинки абалын көрө аласыздар. Анан бышкан пиццабызды да көрө аласыздар. Мунун баары кыска жарнамадан соң болот. Дал ушундай берүүбүздү улантабыз. Мындай кылалы. Пиццабыз даяр болуп калды. Мешке чейинки абалыбыз азырынча дап-даяр. Эмнелер кошулганын баштан аягына чейин айтып бергенге чейин биз телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине бир суроо жаңырталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроону жогун билген болсоңуздар биринчилерден болуп байланышка чыгыңыздар. 56 номери, 56 номери кызматта сиздерди туура жоопко мынакей ушундай бакебиздин колунан даярдалган мега пицца утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анықтан суроо жаңырсын. Алгачкы пицца кайсыл жылы пайда болгон жана пиццанын чордону өлкөсү кайсыл мамлекет? Вакыт кетти, байланышка чыгыңыздар. Ага чейин телекөрүүчүлөрүбүз байланышка чыкканга чейин биз пиццанын жасалуу жолжобосун дагы жолу телекөрүүчүлөрүбүзгө эмнелер кошулду түшүндүрүп өтөлү. Келиңиздер. Эми бул пиццага биринчиден теста кетет. Тестаны жайып алуудан кийин томатный соус салабыз. Томатный соус итальянский болот. Атайын өзгөчө даярдалган томатный соус. Андан кийин эле ошо куриный копченый кетет. Тооктун эти десек болот. Тооктун ушталган эти. Тооктун ушталган эти. Андан кийин ошо помидор кетет. Помидордон кийин эле ошо перец болгарскийдин ушундай ар кандай светтеринен кетсе болот. Кооздоо үчүн, Кооздоо үчүн ар кандай светтер кетсе болот. Кызылы болот, жашыл. Андан кийин эле андан кийин мына мындай даам пайда болот, Андан кийин ошо сыр моцарелла деген бар. Ошол моцарелланын үстүнө сээп, анан сыр чеддер деген бар дагы бир түрү. Сырлардын көптөгөн түрү бар, ошонун экөөсү кетет да. Андан кийин украшение кылабыз, лук красный менен. Кооздоп коебузбу? Азыр сиз бул жактан бизде пияз бар окшойт, пияз бар. Пияз бар. Даяр болгондон кийин, ошондо мештен кийин кооздойбузбу? Ошону мештен кийин, анан чыккандан кийин өзү украшение кылабыз да. Колуңуздагы турган биз жасаган мешке чейинки пицца мындай болсо, мештен кийинки абалы мынакей дал ушундай сиздер көрүп жаткандай мынакей көтөрүп көргөзүп коелу, Атайын даярдап келген мынакей мындай соң татынакай пицца. Буну биз канча мүнөткө коебуз мешке? Мешке
максимум ошо 1,5 мүнөт турат. 1,5 мүнөт. 1,5 мүнөттө бышып 1,5 мүнөттө бышып калат. Бул бат, тез, ылдам жана таттуу болуш керек. Ооба. Ылдам жана тез болсо дагы ошо пицца ошончолук даамдуу болот. Сиз дагы биз болсо мен дагы көрсөтүп коет окшойм. Мына ушундай бизде кооз, мештен кийин дагы даамы бир өзгөчө таттуу, ширин болсо керек. Бизде болсо мына ушул пиццаларды ойнотуп жатабыз. Биздин мынакей мега пиццадан пиццаларды ойнотуп жатабыз. Суроолорубуз болсо төмөнкүдөй пиццанын мекени кайсыл жакта, кайсыл жак кызыгы мына ушул пиццадагы бир мамлекеттин, кайсыл бир мамлекеттин улуттук тамак ашы болуп саналат экен. Эң кызыгы дагы бир суроо жаңырган болчу. Кайсыл жылы пайда болгон пицца деген тамак кайсыл жылга таандык деген суроо дагы жаңырды. Анан бул пиццаларды адамдар үй шартында да жасап алса болот керек. Бул пиццаны негизи көп эле адамдар үй шартында жасап жүрүшөт. Бирок көбүнчөсүнөн угам окшобой калат депчи. Бирок окшоштурса болот, окшоштурса болот. Жакшы, телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Коч мандагыңыз менен. Биринчи бул пиццанын прототиби Европада 1522-жылы Неаполдо пайда болгон. Жакшы, аты жөнүңүз ким, урматтуу телегөрүүчү? Атым Мерим. Мерим, ошондо пицца кайсыл өлкөнүн улуттук тамагы болуп калат? Неаполь. Тактап айтабыз, тагыраак. Дагы? Италия. Кол чабуулар дейли, баракелде. Мерим, сизди куттуктайбыз. Google жардамга келген окшойт Мерим. Жакшы, куттуктайбыз Мерим. Эфир соңунда байланышып, өзүңүздүн пиццаңызды алып кетсеңиз болот. Мынакей биздин колубузда турган мега пицца сиз утуп алдыңыз. Кол чабуулар сиз үчүн жаңырсын дейли. Таң маанайда мынакей сонун. Эң туура, урматтуу телекөрүүчүлөр, 1522 жылы пайда болгон алган чыгып пицца жана пиццанын өлкөсү бул Италия болуп саналат. Биз коногубузга ырайчылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп таңда биз менен бирге тосуп сонун пиццаны даярдап бергениңиз үчүн бар болуңуз. Ушундай кадырман телекөрүүчү бизде конокто пицца мейкер Айбек Муханбетов мырза болду. Биз болсо берүүбүздү алдын өткүздөй улантабыз.